Өлкөдө тамак аштан массалык уулангандар күч алды. 2023 эле 5 жаран ушул тамак аштан уулануудан улам көз жумгандыгы айтылды. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан атайын мыйзам долбоору иштелип чыкты. Аталган мыйзам долбоору боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн биз бүгүн студиябызга Жогорку Кеңештин депутаттары Абдибаева Айсаракан Нышановнаны жана Жогорку Кеңештин депутаты социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Райымбачаева Венера Калыбековнаны чакырган. Саламатсыздарбы? Тамак аш коопсуздугу улуттун ден соолугу деп айтылат. Ошол азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында атайын мыйзам долбоору иштелип чыгып, бүгүнкү күндө ошол коомчулукка сунуштап жатасыздар. Мыйзам долбоорунун максаты туурасында кененирээк токтолсоңуз. Чындыгында биздеги мына 30 жылдын ичинде биздин мамлекетке кирген чыккан импорт экспорттун же өзүбүздө өндүрүлгөн тамак аш мына продукты, азык-түлүк продукты ошо жерден өндүрүлгөн биздин жер жемиштин сапаты ошо биздин полкага, магазиндерге же болбосо адамдын керектөөсүнө жеткенче кандай сапатта экендиги жөнүндө бизде маалымат жок. Мамлекеттик органдарда дагы, лабораторияларыбыз дагы жетишсиз. Биз канча жолу сурап аттык мынакей ветеринария боюнча же болбосо элементарный эле санэпидстанцияда реактивдер жок. Ошол тамак аштын сапатын текшере турган реактивдер дагы өзүнчө бир жетишерлик деңгээлде финанс каражаты бөлүнбөгөндүктөн ошону текшерилбей калат экен да. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биз былтыр ошо биз ЕСке барганда мындай бир маселелер пайда болду. Биз ЕСке кирген мамлекеттер ушул ЕСтин мыйзамдарына шайкеш келтиребиз деп эле ошол мыйзамга баш ийгенбиз и ошол мыйзам менен эле биз текшербей ала берет экенбиз. Бирок биздин өзүбүздүн эле мына кошуна мамлекеттер Казакстанда, Россияда Роснадзор бар да, Казакстанда, Өзбекстанда тамак аштын сапатын өзүнүн мамлекетиндеги тиешелүү органдар жетишерлик деңгээлде текшеришет да, көзөмөлдөйт. Себеби мынакей бизде өзүбүздө факты бар. Россия ошо биздин балыкты киргизбей койду. Балды киргизбей койду, антибиотик бар экен деп туурабы. Алар оказывается өздөрү текшерет экен да, өздөрү көзөмөлдөйт экен да. А биз дагы ошондой кылышыбыз керек да. Биз ошо экспорт импортко дагы өзүбүз ошондой текшерүүлөрдү коюшубуз керек. Биздин максат ошо биздин жарандарыбыздын ден соолугу, ошо улутубуздун ден соолугу, мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн ушул мыйзамды көтөрүп чыктык. Бул мыйзамга менимче бардык жарандар өздөрүнүн колдоосун, сунушун бериш керек. Айрыкча ошо биздин өкмөт, тиешелүү органдар дагы бирге чогуу иш алып барып ушул мыйзамды бир жоопкерчиликтүү, көзөмөлдү катуу жүргүзгөн бир мыйзам кабыл алып алсак, анан биз ошондо бир тартипке келебиз да. Тамак аш маселесин, көйгөйүн кичине жеңилдетип чечкен болобуз деп ойлойм. Венера айым, айтсаңыз, сиз ошол медицина тармагында да көп көйгөйлөрдү айтып көтөрүп жүрөсүз да, анан ошол жугуштуу оорулар дагы ушундан улам келип чыгып атабы? Рахмат. Эми Айсара Нишановна айткандай, азыр бизге, биздин өлкөбүзгө тамак аш коопсуздугу боюнча мыйзам абдан керек. Абдан керек. Биз азыр каңгуроо кылышыбыз керек да. Себеби деген бизде азыр ушундай мыйзамыбыз жоктугунан көп тобокелдиктерди жаратууда да. Андан кийин бул эң биринчи ушу биздин ден соолук боюнча. Азыр биз уже чоң жарандарыбызды да айтпай калдык, биз балдарыбызды айтып калдык. Бөйрөк алмаштырууга биз муктаж болгон биздин балдарыбыз бар. Мына канча дегенде интернет баракталарда биз көрүп атабыз. Тиги балага жардам берип коюңуздар, бул балага жардам берип коюңуздар деген ошол эле боор алмаштыруу. Андан кийин азыр мына бүгүн биз ушул мыйзам боюнча жумушчу топтун отуруму болду. Биз ошол тиешелүү органдарда чакырдык, ведомстволордо чакырдык. Ошолор айтышат. Андан тышкары дагы бизде бруцеллездор көбөйүп атат, эхинококтор көбөйүп атат. Ошо кичинекей балдарыбыз бруцеллез, эхинокок боюнча ооругандар сөзсүз түрдө инвалидизацияга алып келет да, инвалидтер болуп калат балдарыбызчы.
Ал бир жагынан ошо биздин мамлекетте да инвалидизация да көбөйүп атат да азыркы. Ал деле ошо биздин мамлекетибиздин немесине мындай кандай десем экономикасына деле зыян келтирет. Себеби деген биз ошол балдарга пособиясын да беришибиз керек да. Ошондой да анан кийин биз азыр ушул тамак аш коопсуздук боюнча туура көп иштер бар, көп нерселерди биз дал келтиришибиз керек. Бирок бул мыйзам сөзсүз түрдө биздин мамлекеттик кандай мамлекеттин кызыгы да болуш керек, өлкө башчыларыбыз да кызыктуу болуш керек. Себеби бул деген келечек да, келечек. Биз эмне тамак жеп атканыбызды да билбей калып атабыз. Мына биздин балдарыбыз, мына канча биздин депутаттарыбыз көтөрүп атат бул маселени. Мектептин тегерек жагында көбүнчө мукамоктор, магазиндер, көбүнчө ошо балдар суусундукка чуркашат, же мындай камыктуу жанагы тартууларга чуркашат. Каяктан алып келген тартуу биз билбейбиз. Ичинде эмне, кандай бар, составтар кандай, биз аны да билбейбиз. Биздин балдарыбыз бул эле барып ошолордун баары жейт да. Ошондуктан мен ойлойм эми азыр мына социалдык саясат боюнча комитетте өттү. Эми бюджет комитетинде биз Кудай буюрса биринчи күнү Айсан Ишан экөөбүз барып неме кылабыз, баяндама жасайбыз. Ага чейин дагы көп мындай сунуштарды угуп атабыз биздин кесиптештерибизден. Бул мыйзамды биз сөзсүз түрдө колдошубуз керек дагы. Бул бизге керек да, келечекке керек. Айыппулдун өлчөмүн дагы жана санитардык норманы сактабагандардын айыппулдун өлчөмүн 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин көтөрүү деп атат да. Бул менен маселе чечилеби? Же ошол акчаны берип деле балким иштей берген азыр ар кандай кафе, ресторандар деле аябай көп болуп атпайбы? Санэпидстанция, элементарный эле санэпидстанция, баягы тамак аштан ууланган жердеги барып внезапно текшере турган ошо биздин санэпидстанциялар да. Ошолордо мен ошо көп эле суроо бердим да, реактивдер жок дей беришет да, баягы белгилүү өлчөмдө бөлүнгөн эмес каражат. Же болбосо бизде международный стандарттарга жооп берген лабораториялар жок экен да. Мен өткөндө дагы ошо биз совхоздун замына суроо бердим. Менин билишимче биз лабораториялар боюнча көптөгөн акча бөлдүк. Ошол лабораториялар жооп беребиз международный эл аралык стандарттарга десем, эми кайсы бир көрсөткүчтө жооп берет дейт, кайсы бир көрсөткүчтө жооп бербейт. Эмне үчүн толук кандуу жооп бербейт? Биринчиден биз ошол лабораторияны алып атканда ошондой кызматтарын түрлөрүн карап алышыбыз керек да, приборлоруна чейин карап алышыбыз керек да, биз ошол кызыктар болушубуз керек. Ушундай биздин тиешелүү органдардын иштери мындай эффективдүү болбой атат деген ойдомун да, менин оюм ошондой. Анан штрафтарды биз ошончол бийик койгон сайын көзөмөл жакшы болот. Биздин тамак аштын сапаты жакшырат, биздин жарандарыбыздын ден соолугу жакшы болот да. Андан биз эч качпашыбыз керек. Ал штрафтарды керек болсо антимонополияга же болбосо ошо тиешелүү органга милдеттендирип коюшубуз керек. Ким текшерет? Кыргызстандар текшереби, санэпидстанция текшереби? Ошол имеет право мындай штраф салып, ошол жерди жаап, илгери жаап койчу да. Жаап мынанча күндөн кийин ошо биздин өзүбүздүн нормаларга соответствует жооп берсе, анан иштеш керек. Жооп бербесе, анда иштебей эле коюш керек. Элдерди оорукчан кылып турабы? Биздин шаардын чекесинде эле айылдардан бруцеллез деген мал сойгондон эле жугат экен да. Ал мал, бруцеллез менен ооруган мал базарга чыкпаш керек экен. Алар кулагына энтамга коет экен, ал кулагын кесип салып базарга сатууга алып чыгат экен. Себеби кызыктар. Баккан адам кызыктар, ишкер кызыктар акча каражатына. Биздин ден соолукка эч ким кызыктар болбой жатат да. Биздин көйгөй ошондо болуп атат да. Бул штрафтарды ошон үчүн биз жакшы 50-дөн 100-дөн коюшубуз керек. Себеби биз ошо штрафты койгон адам бир жолу күйөө штрафка, экинчи жолу ошого барбайт. Ошондой баягы сапатсыз, кээде ошо өлгөн малдын этин да алып чыгып сатышат да. Сапатсыз продуктуну саткандан мындай тартынат да, карманат деп ойлойбуз. Ошон үчүн ошондой штрафтарды коюп,
ошо тиешелүү органдарга ошону көзөмөлдөп берүүсүн күчөтөлү деп бүгүн дагы сүйлөштүк. Эми ушул Айыл чарба министрлигинин корутундусу боюнча тиешелүү органдар менен дагы бир отурум өткөрөбүз буюрса. Оору боюнча эле алдыга чыкпай, биз ушу стандарттар боюнча дагы, нормалар боюнча дагы алдыга чыгышыбыз керек. Ал биздин өзүбүзгө керек. Жаран катары балдарыбызга, келечегибиз болгон жаштарыбызга, ушу улуттун ден соолугу, баягы мамлекеттин коопсуздугу дегендей да. Ошого бардык жарандар кошо ушу маселени чечишибиз керек. Айрыкча биздин тиешелүү органдар колдоп бериш керек да. Бизге сунуштарды, болбосо өзүнчө алар эми бизге караганда специалист да. Баягы көзү жетет, кайсыл жерде канткенде биз тезирээк жыйынтык алабыз, же эффективдүү иштей алабыз. Мен бүгүн айттым Кыргыз стандартка, сиздердин багыттарыңыздар боюнча кандай иштерди кошсок, же болбосо кандай механизмдер менен кандай жакшыртсак, же болбосо күчөтсөк болот. Силер сунуштарды берсеңиздер, себеби силердин тикелей милдетиңиздер экен бул. Силердин милдетиңерге ошол эле биздин санэпидтерди, ошол эле биздин ветеринарларды кошуп койсок, тезирээк бул иш алга жылат эле деген ойду айттым. Эми дагы көп отурум болот, бул боюнча парламенттик угуу дагы болот, ошондо дагы өзүбүздүн жарандарды жабыркаган өзүбүздүн мамлекеттик органдарды чакырабыз. Ошондо баарыбыз дагы бир отуруп, арай көз чарай сунуштарыбызды беребиз. Бул мыйзам бизге азыр эң керектүү мыйзам. Биздин элибизге, мамлекетибизге керектүү мыйзам деп ойлойм. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынса, кандай өзгөрүүлөр болот? Эгерде мыйзам долбоорун кабыл алсак, биз ошо көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек да эң биринчи. Бизде азыр ветеринария службасы өзүнчө, санэпид служба өзүңүздөр билесиңер, жана саламаттык сактоо министринин алдында, андан кийин фитосанитария. Ошо 3 служба, бирок эч бири-бирине мындай взаимодействиясы жок да, бири-бирине мындай өзү системный подход болуш керек. Системный подход болсо, ошондо ар бир ошо мейли бир биздин сунушубуз бир единый орган болуш керек деп берип атабыз да. А эми сөзсүз түрдө эми өкмөт кандай бизге колдобойбу, биз аны дагы сүйлөшүп чыгабыз. Же дагы эгерде ошол эле служба калса дагы ошол службалардын астында көзөмөл функциясы күчөтүш керек да, сөзсүз түрдө.